марттан 27 мартка чейин жылдыз төлгөн. Кой жылдызы. Идея жана кылган аракетиңиздин ийгиликтин булагына айланып, апта сиз үчүн берекелүү болот. Жума күнү үйүңүзгө тиричилик техникасын сатып алып, жумушуңузду жеңилдетесиз. Апта ортосунда ишиңиздин натыйжасы жакшы болот. Кызмат акыңыз үчүн көп маяна аласыз же жетекчиңиздин өзгөчө колдоосуна ээ болушуңуз мүмкүн. Букачар. Аптада алыскы жана жакынкы туугандар менен жолугушасыз. Конок күтүшүңүз ыктымал. Мезгил алмашканга өнөкөт оорулар козголушу мүмкүн. Вирустук ооруларга каршы эмдөө алып, коргонгонду ойлонуп көрүңүз. Жума күнү каржы жаатында жакшы кабар угасыз. Жаңы киреше булагы табылып, үй бүлөлүк бюджетиңиз жакшырат. Үй бүлөлүүлөр эс алуу күндөрүн балдарыңарга бөлөөнү туура. Аларды эс алуу жайларына, музейге алып барыңыз. Эгиздер, сиз үчүн жаңы таанышуулардын мезгили. Аптада бир туугандай болуп калган досторуңуз жакшылыгын көрөсүз. Жакындарыңыздан өзгөчө көңүл бурууну талап кылышыңыз мүмкүн. Бирок ашыкча эмоцияга алдырбаңызга аракет кылыңыз. Аптанын экинчи жарымында сиз ден соолугуңуз көйгөй жаралышы ыктымал. Алдын ала дарыгердин көзөмөлүнөн өткөнүңүз туура. Жекшембиде жеке бизнесиңизге байланыштуу кубанычтуу кабар угасыз. Бүйөн. Аптада таарынышып жүргөн түгөйлөр элдешет. Карызы барлар карызынан кутулуп, чет өлкөгө чыгууну пландап жаткандар сапарга чыгышат. Жаңы таанышуулар сизге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Үй бүлөлүү айымдарга кайын журт менен келишпестик абалды курчутпай дароо жайкарганыңыз туура. Жалгыз бой бөөндөргө жактырып жүргөн адамы жылуу сезимдери бар экенин айтат. Дем алыш күнү конокко барасыз. Арстан. Жакын мамиледеги адамдар сизге көрө албастык кылып, майда чүйдө нерсе үчүн уруш чыгарганга аракет кылышат. Мындай кырдаал жиниңизге тийиши мүмкүн, бирок аларга көңүл бөлбөңүз. Тирешпеңиз. Сүйүктүүңүз менен мамилеңиз жаңы деңгээлге көтөрүлүп, ал сизге жагымдуу сюрприздерди жасайт. Чыгармачылык багытта иштеген арстандардын идеясы жетекчилик тарабынан жакшы деп бааланып, каржы абалын жакшыртып алышат. Дем алыш күндөрү чарба жумуштарын үйүңүздү иретке келтириңиз. Бийкеч. Жылдыздар сизге азыртадан бир топ маселелерди чечүүгө киришүү сунуштайт. Мисалы, сот иштеринин алга жылышын, турак жайды каттатуу жаатындагы көйгөйлөрдү чечүү, жетекчиликке айлык маянаны жогорулатуу талабын коюуну. Апта сизге энергияны жана ийгиликти убада кылат. Мунун артында ишкердикке позицияны бекемдеп аласыз. Жеке мамиледе түгөйүңүздөн көмөн санап, кызганчактыкка жол бербеңиз. Сүйүктүүңүздү көзөмөлдөй берсеңиз, чыр чыгат же качып кутулат. Тараза. Аптада үй бүлөңүздө өзгөчө гармония орун алып, түгөйүңүз менен камыр жумур жашайсыз. Таасирдүү адамдардан колдоо алып, кызмат тепкичтен көтөрүлүшүңүз мүмкүн. Банктан насыя алуу, ошондой эле бөлүп төлөө кызматын колдонуу менен буюм сатып алуу кооптуу. Азыркы кризистик шартта сиздин чөнтөгүңүз өтө эле жукарат. Студенттер жаңы окуу ыкмаларын үйрөнүп, жаңы багытты өздөштүрөт. Чаян. Чөйрөдөгүлөрдүн мамилесине жетекчиликтин талабына жараша иш алып барыңыз. Ошондо эч нерседен утулбайсыз. Мурун эч качан жасалбаган нерсени жасап көрүңүз. Мисалы, тамак аш же кол өнөрчүлүк. Жекшембиге чейин энергияңыз ашып ташып, бүт жумуштарды жасаганга жетишесиз. Жумуш издегендердин иши оңуна чыгат. Бизнес менен алектенген ишкерлер күтүлбөгөн жерден чоң каражатка ээ болуп калышы мүмкүн. Аптада жеке жашооңузда олуттуу өзгөрүүлөр болбойт. Жаачы. Жылдыздар сизге аптада жашоонун ар кайсы тармагында ийгиликтерди убадалайт. Сиз үчүн чоң жетишкендиктердин мезгили келди десек болот. Бирөөлөргө ишеним артуудан абайлаңыз. Берген тапшырмаңызды убагында аткарбай, сиздин репутацияңыз көлөкө түшүрүп койбосун. Соода тармагында иштегендердин кирешеси көбөйөт. Өзгөрүүнү каалап жатсаңыз, аракет кылыңыз, убакыт келди. Эс алуу күндөрдү досторуңуз менен жолугушууга арнаңыз. Текечер. Аптада текечер айымдар өздөрүн модельер же дизайнер сезип, эстетикалык таланттары күчөйт. Аптада эч нерседен коркпой, татаал жумуштарды колго ала бериңиз. Убагында бүтөсүз. Сиз жакындарыңызга иш же акча менен гана эмес, кеңешиңиз менен да жардам бере аласыз. Андыктан жакындарыңыз менен дайыма байланышта болуп туруңуз. Ден соолукка кам көрүп, эс алууну да унутпаңыз. Суу куяр. Бирөөлөрдүн сизге кемсинткен арнамыз менен кызыкчылыктарыңызга шек келтирген мамилесине дуушар болуңуз мүмкүн. Көңүл чөктүрбөңүз. Сиз баарын сабырдуулук менен жеңесиз.
Аптадагы бардык көйгөйлөр жумушка жана акчага байланыштуу болот. Ишкерлер маанилүү жолугушууларды башка күнгө жылдырганы туура. Анткени бул аптада өнөктөштөр менен тил табышууну кыйындатат. Дем алыш күндөрү сүйүктүүңүздөн жагымдуу сюрприз күтүңүз. Балык. Жашооңуздагы олуттуу өзгөрүүлөргө даяр болуңуз, анткени жылдыздар сизге кубанычтуу сюрпризди убадалайт. Акча жана карьерага байланыштуу ишиңизди ийгилик коштойт. Сунуштарыңыз, демилге идеяңыз туура бааланып, жетекчиликтин мактоосуна арзыйсыз. Тиричилик техникасын же үйүңүзгө эмерек буюмдарын сатып албай турганыңыз оң. Себеби ал буюмдар бат жарактан чыгып калышы мүмкүн.